Мисалы, көйгөйлүү маселелерди көтөрө турган болсок, талаш шаарыбызда көйгөй өтө көп. Талаш шаарыбызда 10 участокта, мындай айтканда 10 избирательный участокта, 10-да тең көйгөй токойдон көп маселелер бар. Анан ошол негизинде мен айтып кетким келет. Эң көйгөйлүү маселелер негизинде эмне себептен анда ал бюджетке каралган жок, же ал учурда ошол көйгөй көтөрүлгөн жокпу, же кандайдыр көз жумдуктар болду. Мен ошону айткым келип турат. Мисалы билесиздер, 5-мектептин Фрунзе көчөсү, Бердике Батыр көчөсү. Баштан этеге чейин, этеген айта албайм, бирок баштан көпчүлүк жеринде биздики тротуар маселеси жок. Ошол жерде мектептерибиз бар, бала бакчаларыбыз бар. Ошол жердеги жашоочуларыбыз бардыгы тең ошо бир трассада чогуу басып жүрүшөт. Мына эң көйгөйлүү маселе. Бул деген адамдын өмүрү менен тете барабар, эртең ошол жерден кырсык болуп кала турган болсо, ким жоопту деген маселе. Мына приоритет катары ушундай маселелерди биринчи коюш керек деп мен эсептейм. Анан кийин бала аянтча жана башкалар кетмейт. Мен жеке пикирим ушундай көйгөйлүү приоритеттүү маселелерди биз шаардык кеңеш биринчи коюп туруп ошо көйгөйлөрдү чечүү жагын көздөш керекпиз. Анан кийин калган маселелерди акырындык менен чечиш керек. Мен жеке пикирим ушундай. Рахмат, ушул оюмду, пикиримди мен толук элибизге жеткизе алдым болуш керек. Рахмат. Комиссиянын отурумун төрага чакырып, депутаттар менен акылдашкандан кийин комиссиянын төрагасы чогулуш өткөрүш керек. Ошо жыйналып башкерлер тилекке каршы 5 отурумунда атат, жок бизде бир протокол болуп атат. Ал жерде бир эле 5 адам жазылып атат. Биз тактап сурасак 4 адам катышкан болуп атат. Бул дагы процедураны протоколдордо кичине мүчүлүктөр болуп атат да. Мен мында изилдеп, ким качан келгенин, колдор барбы, колдор жокпу деп мындан караганга кичине убакыт керек, анда караш керек биз мыйзамдуулук жагы боюнча. Анан бул жерде негизи ачык айтканда көп туура эмес нерселер болуп атат да. Анын үстүндө могу превышение деп коет, шаарда 26 миллион сом акча. Ачсак болот. Шаарда 26 миллион сом акча каралган, 26 миллион сом акча каралган. Бирок ал сунуштаманы бизге Талаш шаарынын мэри берип атат. Эми тилекке каршы бул киши өзү кызматтан келе турган мезгилинде мындай превышенияны негизи сунуштабай деп койсо болмок. Анткени сунуштаганда ушундай туура эмес маалыматтар кетип калат да. Анан ошол протоколдордун бир күндүк эле болуп калат. Биздерге ошо протоколго катышкан депутаттардын тизмесин карап чыксак, азыркы учурда мына Талаш шаарынан жаңы шаардык кеңешке шайланыткан кандидаттардын 3 кандидат, 3 депутатыбыз ошо бир партиядан көрсөтүлгөн кандидаттар болуп атат да. Анан кийин биз деле бар азыркы учурда шаардык кеңешке аттанып аткандан кийин шайлоочулар менен жолугуп атабыз, элдерге кыдырып атабыз. Анан кийин ошо партиянын адамдарынан ушинтип айтты, момун жумуш жасалат деп бизге сөз берип кетип атат деген сөздөр чыккан да. Мен бул сөздөрдү чын айтканча бюджет беккенге чейин бюджеттин сөзүн мындайча айтканда толук бекегенге чейин муну элге барып биз муну кылабыз, тигин кылабыз айтыш туура эмес эле да. Негизи процедуралар туура эмес болуп калды да азыр өткөчү. Төрөгө катышкан жок, көп нерселер болду да. Мага жаңы прямойдон көрүп, ошого арыстар өзүнүн немеси менен өтүш керектигин мына кечээ мына 53-54 арыз бар сизге көрсөтүп коюлду. Алдында бүткүлүү мынакей кеңешке барлык жерге катталган мынакей. Полный. Баары давно. Мэрияга бүткүлүү немеге берилген арыздардын баарын көрүп чыгыңыз мынакей. Мына полный мына жеткизилген арыздары толугу менен алдым деп мына бүткүлүү катталып, ошол жерден кайра иштүү жетекчилерге бүткүлүүнү баардыгына берип, ошолор эсептеп чыгып, анан кийин бюджет анан ишенбек ушундай элге берген жерде маалыматты тактап бериш керек. Звонокто жашоочулардын көчөлөрү менен толугу менен мынакей ишенбек бүт арыздарды алдым деген телефонунду звонок элге берип аткан туура эмес маалыматыңызды элге биз жазып отурбуз деп айтып отурбуз депчи. Биз жазып отуруп деп айткан жокпуз. Кудай арыздар бюджетке эсептелип чыгылып кирди. Эми бюджет бекиле турган болсо, Талаш шаарында мынакей көп бөлүмдөр жазылат, освещение болот деген сөздү мындай бөлөк чогуу айтып барбыз. Арыздарды бердиңиз. Арыз деген мындай процедурасы боюнча
Бул арыздын сиз жазган арызыңыз кимге жазылган белгисиз. Отписывать этилген арызды аз мэрияның жетекчисин чакырып Жок, жок, бул меники копиялар. Здесь копии. Отписывать аз Сессияга келгиле талкуулайт. Не келип жатсың? Келгиле талкуулайт. Сөз талашчылар кезек менен сүйлөйт да мындай. Evet eyleme. Арыз жазганда мэриянын ок жерден регистр. Бул мага для меня копия. Мен бул арыздын аркасынан изиздеп атам. Бүткү числосу менен аз мэриядан алдырайт. Отписывается. Биздин берген оригиналдар. Это копия. Это копия. Анда бул мэриянын шалакылыгы. Но тем не менее они взяли, посмотрели, посчитали. Бунун бардыгы элге пайда да. Силер аз букпайет болосуңар. Неге мындай, неге тигиндей? Элден арыз келип атабы? Бул нерсе артка. Сиздердин могул жерге чогулганыңыздарды көрүп бас кубанып уруп келдик биз чечим. Ушул залга чакыра албай элек канча күндөн бери. Келгенсиздерге рахмат. Төрагабыз өзү мына баш болуп ушул жерде мынакей рахмат. Өткөндө эле ушун чакырып жыйын уюштурсаңыз болмок. Сиз да кызыктар болуп атасыз да бунун бюджеттин бекилбегенечи. Төрага болосузбу, калыс төрага болуңуз. Мына берде жок. Арыз кимге жазганда болот? Эми бул бир арыз экен. Карап койсоң, кантип калат берди? Кимге жазганы? Кантип бул киши алдында Бул кол копия артында тиркелген. Арыз таппайм, арыз жок болот атпайбы башында? Бирөөнүн кармоо эле ошого неметип мына калган бүт текшерипсиңиз кимге жазган? Саат менен жазыш кетти. Канчада кайсы менен калган? Ар бирин көр мына кимге жазылган. Бул деген жөн эле баягы элдерден чогулуп келип жаштырып берген деген биз. Мына ар бирин смотри. Бүттүгүндө. Окшо дел хозяйство алдырсаңыз көрөгүз. Алдырлар хозяйство. Окшо дел чакырсаңыз хозяйстволор болсо битсебе чакырылат. Кимге жазган? Ойлоп алынды деп мерде печать болот, айткан биз билебиз. Печать болот да, процедура жүзүндө болот. Мынакей. Алдым деген эме эмес. Алдым деген шаарда 5 күн отуруп аткандан кийин төрагабыз мынакей. Бюджеттин төрагасы. Сиз Эмне тараптан үчүн астар жазылып калды? Неге төрага? Жана 16 кишинин ичинде колу барбы? бул кишининби? Нурлан Сатбекович. Бар. Мына берде мына Сатбекович. 5 күн Сизге суроо болуп атат да. Мына 5 күн отуруп. Канча күн отурдук биз? 5 күн. Эмнеге бир эле протокол бар анда? Аппараттан кетип атты ошо. Эмнеге антип жашат анан? 5 күн болгондон кийин 5 күндүн протоколу өзүнчө болуш керек. 5 күндүн явочный лист өзүнчө болуш керек. Канча киши келип, күндө кворум барбы, жокпу? Ошонун баары жазылыш керек болчу да, бердечи. Эмнеге бир эле протоколду араттап тиркеп коесуңар анда сессия? Сөзүнүн ачыгы мындай да. Канча киши келген? Сөзүнүн ачыгы мындай. Нурлан Шембекович, сиз убагыңызда тынч эле өтүп кетчү эле бардык нерсе. Азыркы ситуацияда тилекке каршы мындай болбой жатат. Эмнеге? Анткени төрагабыз калыстык кылбай жатат. Калыстык болгондо мындай болбойт болчу. Бир тарапта болуп атат. Депутаттарды 31 депутаттарды 15ке 16га бөлгөн мафиянын башында ушул киши турат деп эсептейм. Эгер андай болбосо, бүгүнкү сессия сырыф болбойт болчу. Эгер андай болбосо, өткөнкү сессия андай болбойт. Мен телефон менен сүйлөштүк, а? Ооба. Ошондо сиз айттыңыз. Мисалы Шембек 90 1 минут. Шембек 90. Үчүн айтам. Мен отуруп алачы. Жок, Шембек мындай да. Бая туруп бир-бирибизди бая унатпай сыйлайбыз. Биз сиздерди чакырдык, сиздер бизди чакырып койсоңуз болот эле го Нурлан Шембекович. Бияка отурсаңыздар чогуу. Сиз кеңешке жаздыкпы, чогулайын деп атып, келгиле деп. Эми монтип жашып келбей бизге чакырып койсоңор биз келет элек, биз качпайбыз эч жактан. Аз прямойдон көрүп келип атабыз. Сессияны Кайта чалып жататтыкпы сени, сессия өткүзбөр деп. Сессия Ким өткүзбөр өткүздү сага? Эмерек сүйлөш, сиз Айтсаңыз, сиз ким өткүздү? Мен келдим, бирөөбүз кайрылып давит еттик сизди. Баштан баштап биз мэриядан артынан келип чыгып аттык биз. Мэрия келгиле бизге бюджеттин проектси шайлоо башталганганча берилсин дедик. Горфого такап койгон. Горфо кеч келет деп, кеч берет деп туруп. Келсе Горфо берден сүйлөт, биз январда эле берип койдук деп. Февралда берип койдук деп сүйлөп атат. Көрсө анан кийин келип туруп беден болсо мэрия болсо кармады. 17 бизге кеңешке 17 мартта келип түштү. Ошону дагы сиздер сурадыңыздар, биз да сурады. Тимур Кемелбеков сурады, Аскар Адылбеков сурады. Биз да силердин суранышыңар десе биз да сурадык. Не болот? Ага чейин сурап атканбыз официалдуу. 17 мартта келип түштү. Андан кийин биринчи отуруп 22-синде болду. 10 мартта өтөт протокол. 10 мартта ошо. Бюджет 17 мартта чыгып. Ана ошо келип ушунун негизинде анан кийин созулган ушул болуп атат. Мен айтып атам, урматтуу коллегалар, өзүмдүн да позициям ошондой.
келгиле анда мына шайлоону өткөзөлү да 12-синде карайлы. Жол болсо азыр ар кимибиз ар кайсы жакта эметип атабыз. Бир партиянын эмеси менен болуп атат. Бир партиянын негизинде болуп атат. Жок, мен ачык айткам. Бакыт Зулумбекович мен айтып кете элекмин. Мен айтып атам. Мен сизге айтып атам. Мисалы үчүн 1 миллион сессия өткүзбөйт деп атат. Укпайсыздар, мен айтып кете элекмин. 1 миллион 700 миңге мисалы үчүн мен бир эле нерсени айткым келет. Горфодон мисалы үчүн келген 100 миң сом аудитордун эмеси келди, сунуштама келген. Аяка акча белингенге болбойт деп келген. Туурабы? Аяка дагы 100 миң сом кетип калды. 1 миллион 700 миңге бала ойной турган бала площадкага кетип атат. Кача 1 миллион 700 миңге 4 площадка курса болот эле. Негизи өзүңүздөр туура көрүңүздөр, мына берден караңыздар. Дагы эле сессиядан айтпайсыздар. Анан кийин эркин эмес. Мен айтып атам. Программабызды саясатташтырбай, бюджеттен кыла турган нерсе саясаттырбай. Келиңиздер, шайлоону өткөзөлү дагы бюджетте отуруп талдап кайра карайлы. Жол болсо жаңы саз келип, жаңы номер менен келет. Жаңы саз менен келет. Гарантия берип, кайсы айда карайбыз. Шайлоодон кийин кайсы айда карайбыз. Жол болсо жаңы состав менен келип туруп, жаңы өтүп келсек, ошонун негизинде кылайлы. Мында Абдулакович, эгер Бүгүнкү күндө Талаш шаарыбыздагы ар бир шаар, ар бир райондон өздөрүнүн тарыхы бар. Талаш шаарыбызда бул тарых боюнча биринчи жолу ушундай болуп аткан маселе бюджетибиз бекилбей атканына байланыштуу. Эгер депутаттар өздөрүнүн полномочияларды сложить этип, же жаңы шайланып, алардын өзүнүн коалициялар түзүлбөй, же бюджет комиссияларды ошо өзүнүн алдына турган түзүлгөн комиссиялар бекилбей ушундай жумушка учуратса, анда түшүнсө болмок эле. Азыркы күндө 7-чи чакырылыш депутаттын полномочиясын эч ким токтоткон жок. Толугу менен булар 2021-жылдын бюджетин кабыл алганга укуктуу. Бүгүнкү күндө аткаруу бийликтин өкүлү катары бүт мэрия болсо процедурасын буспастан февралдын этегинде ошо берип, марттын башындагы бюджет комиссияга процедура боюнча карап бериңиздер деп сунушталган. Анын баардыгы бюджет комитет, ошо комиссия деп коебуз, алар карап чыгышып, ошо сессияга сунуштаган. Сессиянын 16-дан кем эмес депутаттар добуш берип, макулдугун беришке, ошондо эле сессияда бюджет бекилип, анан кийин аткаруу бийликке ошондо нары жумуш алып барганга мыйзам боюнча жол ачылат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бюджет бекилбей атат. Себеби мен да кече угуп алып, көрүп алып, ошо мага каршы чыккан депутаттар, мени жумуштан ишенбестик көргөзгөндөр, ошолор дагы өзүнчө уюшулушуп сессияны өткөрүлбөй жатканда мен дагы ошо чыдабастан келип бир аз комментарий берип аткам, себептен ошодон болуп атат.